Аудасбек, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыздар? Жақсыздар? Жақсы, рахмат. Бірінші ден соолугуң жөнүндө сүйлөшөйлүчү. Аудас эмне болуп атат? Жылыштар кандай? Жылыш жакшы буюрса, ден соолугума Кудайга шүгүр жүрөм. Эки буюрса балдардын катарына келейин деп калдым. Баракелде. Буюрса аракет кылып атабыз. Кудай буйруп насип кылса, 9-майда старттан көрө алабызбы? Курамдан? Буюрса. Бул оюндага прогноз кандай болуп атат? Бул оюнга прогноз алар дагы күчтүү команда. Жалпы Чүй областынан чогулуп келген команда. Бул жерде оюн катуу болот. Кимиси утат деп айтпайм, бирок жакшы оюн болот. Эң главный оюн кыргыздын оюну болгондон кийин бөлүнбөйбүз. Кайсы команда күчтүү болсо ошону утат. Баракелде. Болгону кырсыгы жок, жакшы оюн өтсө ошол кыргыз элине эң болот деп ойлойм. Эми азыр бул жерден ынтымак утат, Сарызын утат десең азыр элдин түшүнүгү. Ынтымак Таластын командасы, Талас Чүй болуп бөлүнгөн болуп калды. Бул жерде бардыгы кыргыздын балдары, кыргыздын кыраандар болуп аткандан кийин кимиси утса дагы таза жеңиш менен айтып кетчүмүн. Баракелде. Аудасбек, буга чейинки оюндарды көрдүң да? Ооба, буга чейинки оюндарды көрдүк, оюндар жакшы болуп атат. Өзүң баягы билесиң, оюн талаасында мындай погода оюнга бир топ эле бир таасирлерин тийгизип коет. Кээде ылай, батка каргандай болчу. Таасири тиет, эми бул жерде оюн жылда кургак болчу бул. Чолпон ата майданы. Быйыл аба ырайына байланыштуу оюндар эми ылайда деле оюн болот, бирок кызыксыз болот да. Азыр эми оюндар көрүп атасыздар, биринчи лиганын оюндар көп эле бульт менен ири эсеп боло албай, оюндун кызыгы жылдагыдай кызык эмес да. Ылай жүдөтүп атат. Ушул булит жөнүндө сен өзүң көз карашың кандай? Булит жөнүндө бул кыргыздын өкпөрүсүн, кыргыздын ат үстүндө күчтүү балдар билет негизи. Эми ошончо булитка чыгып аткандан кийин командасын ийгилиги үчүн жанын саяп атат. Бул эми ал жерден казанга секирген бала секирет да, секирбей эле сала албай өтүп кетет да. Эми бул намыс болуп аткандан кийин ар ким өз жерине намыс үчүн чабат. Ким кандай түшүнөт билбейм. Башкалар биз эми намыс дегенден кийин чабабыз да. Кудай өз сактасын кырсыгынан. Кудайга шүгүр, кырсыкта эле жакшы оюн болот. Булит болбосо да болбойт да, анда кечке бир күнүскө оюн чаңырып эсеп тең болуп калат. Бул деле пенальти, биздин пенальти ушу булит болот да. Жок, мен айтайын деген оюм, ушул булитти бир аз кандай десем, бир коопсузураак кылып, кайрадан бир эрежеге ылайыктап иштеп чыксабы деген ойду айтып атам да. Эрежеге иштеп чыкса болот болуш керек. Бултар бизде Талас областында райондук аралыктарда, айыл өкмөт аралыктарда ошондо эреже киргизип ойногонбуз. Бала ыргытканда жерге үзүлүп түшүп калса гол жарабайт да. Ошол эрежени киргизип ойнодук эле. Талас областында бултар жакшы оюндар болду. Казанга секирмей жок. Секирме. Таза оюн болду. Только чабып келип ыргытып кетмей. Чабып келип ыргытмай, эми кыскасы аттан түшмөй жок. Ошондо бирке балдарга кооптуураак болот экен да. Коопсуз болот. Буюрса кийинки 9-майдагы атың кайсы болот? Эми ал жөнүндө сүйлөшө элекпиз. Буюрса Машоолордон билинет. Өзүң былтыр кайсылат намысты миндиң беле? Жок, былтыр өзүм комбат деген атымды мингем. Ооба, өзүң атың болчу. Анда азырынча Билинип калды, 9-ун ошону минип калышы мүмкүн. Тренировкаларды билет. Мындай кандай өзүң таптап дайындап жүрүң бе? Ооба, даяр эле. Баракелде. Аудасбек, андай ийгилик каалайбыз. Мынакей Кудайга шүгүр, ден соолугуң мыкты экен. Кудай буйрса аман эзен 9-майда оюндан күтүп калабыз. Ийгилик.